Бишкекте өнүгүү прогресстин үгүт промо бокстар алынды. Аны турган жерине мэриянын алдындагы муниципалдык менчик башкармалыгы алып кетти. Партия өкүлдөрү мэриянын аракетин мыйзамсыз экенин айтып, бул көрүнүштү үгүт иштерине бут тосуу катары баалоодо. Ал эми муниципалдык башкармалык промо бокстарды алуу бир эле партияга тиешелүү эмес дейт. Кененирээк кийинки материалда. Бишкектеги Эркиндик гүл багындагы бул 4 тарабына темир орнотулган жеңил оокат. Анда кечээ эле өнүгүү партиясынын жарнак материалы оролуп, үгүтчүлөрү жолдо өтүп аткан элге үгүт баракчаларын таратып турушкан. Бирок мэриянын муниципалдык менчикти башкаруу органынын кызматкерлери келип, промо бокстарды сыйрып кетишти. Мындай көрүнүш шаарда дагы 3 жерде орун алган. Муниципалдык башкармалык мунун себебин промо боксторду койгонго партия уруксаат албаганы жана келишим түзбөгөнү менен түшүндүрдү. Внутреннее положение боюнча мэриянын 288 положение боюнча через аренду кетиш керек. Ал жерлер үчүн төлөнүш керек. Мэрияга арендная плата. Павильондорду аренда төлөп алып атышпайбы, ошо сыяктуу эле. Биз аларга түшүндүрүп атабыз. Мыйзам чегинде бизге заявка бергиле. Бизде атай комиссиябыз бар. Ошол жерлерди бөлүп бере турган, ошону карай турган комиссиябыз бар. Ошол комиссия карап, эгерде бериш керек десе, беребиз, ошолорду койгонго. Өнүгүү партиясынан шаардык кеңешке талапкер Асылбек Акылбеков мэриянын аракетин үгүт иштерине бут тосуу катары баалады. Биз тараптан укук коргоо кызматтарына жаздык. Мэриянын управление муниципальной собственности деген органына жаздык. Ошол жактан балдар келишиптир. Биздин промо бокстарды кайтарып бериңиздер. Биз өзүбүздүн жумуштарыбызды кайта улантышыбыз керек. Канча акча төлөш керек болсо төлөп берели. Мындан эч неме жок, проблема жок деп айрылдык эле. Болбой эле жок, силер биринчи комиссияга жазасыңар, силер тигиндей кыласыңар, мындай кыласыңар деп биздин промо боксторубузду бүгүнкү күнгө чейин кайтарбай жатат. Көрүп турасыздар, балдар эчтекени мусор эчтеке жасаган жок, таза өзүнүн жумуштарын жасап атышат. Партия өкүлдөрү шаардык бийлик үгүт иштерине бут тоспостон тескерисинче шайлоо кодексинин 26-27 беренелерине ылайык үгүт иштери үчүн атайын аянтча түзүп бериши керек дешет. Рекламный площадкаларды сураган жокпуз, эчтекени сураган жокпуз. Өзүбүз партиябыздын атынан жасаган ушуга окшогон объектилерди тим эле коюшса жакшы болушмак. Павильондорду облегченный тип деп туруп, анан кийин ушуга окшогон 4 рекламный плакатты бул да облегченный тип, муну алыш керек, башка нерсе калыш керек деген бул абдан туура эмес. Промо бокстарды коюу үчүн мэрия партия арыз жазышы керек дейт. Партия арыз жазууга жана ижара акысын төлөөгө даяр, бирок муниципалдык башкармалыктагы арыздардын каралуусу кечиккендиктен үгүт иштерине терс таасирин тийгизип жатканын партия өкүлдөрү айтышууда. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.